Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 20 сентябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш түндүгү Енесай конушунда жүрөм. Туғандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер 7 апрель жана Енесай конушуна кирүүчү негизи көчөнүн кесилишинде турам. Сатылуучу ушул жерден түз кирип, Култегин көчөсү менен түндүккө карай бир аз басып барганда 19-чы көчө 434-чү даректе жайгашкан Ориентир 240-чы маршрутканын конечный тугандар. Анан бул Енесай конушу тугандар Дордой базарга өтө эле жакын жана Аламидин базарга деле анча деле алыс эмес. Түз чыксаңыздар сиздер бир 10 мүнөттө Аламидин базарына барып каласыздар бул жол менен. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурчтарына барышат тугандар. Бир аз түшсөңүздөр объездной жана бул жакта жаңы түшүп жаткан базарлар деле жайгашкан тугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Айта кетчүнүсү Енесай конушунун өзүнө тугандар бир автобус жана 2 маршрутка келет. Жана бул 7 апрель көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурчтарына өтүшөт тугандар. Келүү жолун түшүндүргөнчө тугандар, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей үйүбүздүн көчө тарабы. Түндүк чек-арасы бул пескоблоктон болгон помещение бүткөн жерге чейин. Түштүк чек-арасы бул жактагы пескоблок бүткөн заборго чейин болуп калат тугандар. Жалпысынан жердин аянты 6 соток, документте 6 соток, по факту 8 сотоктай бар экен. Анан арттарында мондай бош жерлерде калсаңыздар кошуна сыяктуу сиздер деле кандайдыр бир мондай терек же болбосо кандайдыр бак эксеңиздер болгодай көрүнөт. Мектептер жөнүндө айтсак, Енесайдын өйдөрөгүндө Енесай конушунда мектеп бар, бирок өйдөрөктө жайгашкан жана садик бул жерде жаныбызда бар экен. 240-чы маршрутканын конечный жакын жерде жана бул жерде ФАП бары бар. Видеонун башында айткандай эле Дордойго деле бат эле барып каласыздар жана Аламидин базарына деле барган ыңгайлуу жерде жайгашкан тугандар. Бул үйүбүздүн көчө тарабы, көрүп турганыңыздардай пескоблок менен забор кылынган, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган тугандар. Андан ары бул короосунун көрүнүшү. Жана айткандай эле жалпысынан жердин аянты 6 соток тугандар. Үйүбүз жөнүндө айтсак 340 квадрат метр. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, сейсмопояс колонналар куюлуптур тугандар. Дубал өтө сапаттуу куюлган дейт тугандар. Өтө сапаттуу. Келсеңиздер дагы үйесинен толугураак маалымат алсаңыздар болот. Биринчи этаж, экинчи этаждын ортолору. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда плиталар жана могу подвал менен биринчи этаждын ортосуна деле плиталар тышталган тугандар. Үйүбүз 0 этажы жилой подвал, экинчиси жилой комнаталар жана үчүнчүсү мансард тугандар. Жалпысынан 340 квадрат метр. Андан ары эми короосунун алды тарабына өтөйүн да калган маалыматтарды берейин. Айта кетчүнүсү мынакей бул жагы брусчатка болгон тугандар экенин. Бул жака 2 машина аткандай жер. Бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана, бул жагында навестин ылый тарабы, отункана сыяктуу мондай склад катары колдонулат экен тугандар. Ушундай ал жагыбыз түштүк чек-арасы болуп калат. Үйүбүз тышкы тараптан утеплять этилип, тышкы тараптан мындай декор чачылыптыр тугандар. Андан ары бул үйүбүздүн түндүк тарабы. Бул жактан ушундай кошуна менен болгон аралыкта 2,5 метрдей жер бар экен. Жана алды тарабы мындай стяжка болгон тугандар. Бул жакта бактар, кандайдыр жер жемшикинге жерлер деле мынакей тугандар. Анан бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Мынакей бул чыгыш тарабы үйүбүздүн. Азыр биринчи болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң дагы короосуна чыгып калган маалыматтарды берем тугандар. Бул мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, мына ушундай темир эшик орнотулган. Анан суу, свет бар экен тугандар. Канализация бул жактан турбалар өткөн, киргизип алуу керек. Акчалары деле төлөнгөн тугандар. Кошуналар кошсо жалпыдан кошулат экен. Акчалар төлөнгөн, баары даяр.
Анан отопление, паровой отопление бар, канализациянын суусуз. Ошол канализациянын суусу, канализацияны кошсоңуздар ошол жакка кетет туугандар. Азырынча септикке куюлат. Андан ары мен сатылуучу үйдүн ички тарабындамын. Бул мынакей туугандар прихожка. Көрүп турганыңыздардай көрүнүштө түндүк тараптан жана чыгыш тараптан терезелер орнотулган, чоң отопление батареялары бир бөлмөдө бар жана полу кафель экен. Ушул эле жерден биз бул жактагы биринчи этажга чыгып кете алабыз жана жилой подвалга да түшүп кетсек болот экен. Так, биринчи кайсы жакты көргөзөйүн? Биринчи этаждарды көргөзүп чыгайын, андан соң бул жакты да көргөзөм. Киргенде эле сол тарапта бул жакта бут чечкен жер, бут кийим чечкен жер туугандар. Мынакей. Андан ары бул жакка раковина орнотулуп, суу чыгарылып тур. Ал жакта электрический плиталар баары орнотулган туугандар. Окей. Түз эле чыксак бул жерде ванна, душ, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган, полу, дубалдары кафель. Анан оң тарапка кайрылсак бул жакта бир мындай бөлмө. Потолок гипсокартон, дубалдары обой. Чыгыш тараптан терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Үй ээсинин айтуусуна караганда, дубалдар өтө эле сапаттуу бышык салынган. Бир гана косметика эле кылуу, бираз жасалга боло керек дейт үйдө. Бирок стеналарга вообще сөз жок дейт. Жана айткандай эле биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда жана подвал менен биринчи этаждын ортосунда плиткалар коюлган. Стеналарында сейсмопояс, колонна, бардык сапаттуу материалдар аябай жакшы кылып салганбыз дейт. Бул бир бөлмө. Андан соң түз өтсөк бул жакта бир чоң зал жайгашкан. Потолок гипсокартон. Батыш тараптан пластик терезе жана чыгыш тараптан пластик терезелер орнотулуптур. Пол ламинат. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле ушул жактан чыгып, сол тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. Чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Полдор ламинат экен. Андан ары эми мансартка чыгып сиздерге көргөзөйүн. Мансартты тепкичтерибиз мына ушуну көрүп турганыңыздардай материал менен жасалган туугандар. Бул мансарт. Бул жерде чыкканда эле мондай холл жайгашкан. Потолок гипсокартон экен. Түндүк тараптан жана батыш тараптан терезелер орнотулуптур. Андан ары ушул жерден оң тарапка кайрылсак бир бөлмө. Спальня бөлмө туугандар. Анан ушул жерден сол тарапка кайрылсак бул жакта дагы бир мондай детский бөлмө жайгашкан. Түштүк тараптарынан терезелер орнотулуптур. Полдору ламинат. Эми андан ары сиздерге азыр 0 этажды көргөзөйүн. Мен Карлейдин биринчи этажындамын туугандар. Эми бул жактагы жилой подвалды көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул жакта киргенде эле мындай бир бөлмө. Чыгыш тараптан терезе орнотулуптур. Буякта кухня сыяктуу бир дагы бөлмө бар экен туугандар. Негизи үй ээси бул жакта кондитерский цех катары иштетем деген максатта эме кылган экен. Азыркы учурда мына ушундай бул жакта склад катары колдонулат. Буякта мондай бир бөлмө, анан бул жакта отоплениянын котелуну орнотуштур туугандар. Мынакей отоплениянын котелу бул жакта жайгашкан жана ал көмүр менен үйүбүздү жылытат туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Мен Кайлейдин короосундамын туугандар. Эми алды тарабын сиздерге көргөзөйүн. Бул жакта мондай жер жемшекенге жерлер. Негизи кошуна тараптарда бар эле жер жемиш эгиштер. Бул жакта үй ээси өзү үйдө көбүнесе болбойм, редко болом деген болчу. Ошол жакшы каралган эмес үйдө аз болот экен үй ээси. Негизи суулар делегенен кошуналар сыяктуу үйдүн алдына кандайдыр нерсе кеп койсоңуздар деле болгудай көрүнөт.
мына ушундай туугандар. Жердин аянты жалпысынан документ боюнча 6 соток, фактически 8 сотоктай бар. Границалар мынакей ушул жерлерге чейин болуп калат. Келсеңиздер, кызыл китеп бар туугандар. Үй ээси сиздерге чек-араларны тактап көргөзүп берет. Эми айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы $98,000 сурап атыптыр. Үй ээлери дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда, ээси тел деп жазып турат. Анан Базар жок каналынын номери деген, бул менин номерим туугандар. Үй сатуучулар болсо кайрылсаңыздар болот реклама бергенге. Күн сайын мага ушул ээсинин номери экен деп көп эле туугандарыбыз чалышат. Туугандар суранды, ээси деген тел дегенге чалыңыздар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сиздерден коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.